Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың өмір баянын, сирасын, сабағын улантабыз. Бүгін 4-ші сабақ. Сабақтың баштарының алдында Абу Хурайраның бізге болған бір ескертусін ескертіп кетсем туғандар. Абдулла ар-Руми хабарлайды, улуу сахаба Абу Хурайра радиаллаху анху базардан өтіп баратып, адамдарға қайырылып айтатын: "Эмне силерден ушул нерсе колуңардан келе албайбы?" деп. Ал эмнеле деп адамдар топтолуп туруп Абу Хурайрадан сураганда, Абу Хурайра радиаллаху анху мындай дейт: "Дака мирату Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям юқассаму ала тазхабуна фатахудуна насибакум мин." Пайғамбардың мурастары тарқалып атат го, барып өз насибиңерди албайсыңарбы? Алар кайда таркалып атат деп? Мечитте таркалып атат деп айтат. Фахараджу сираан, алар шашып ушуп мечитке чуркап барышат. Фавақафа Абу Хурайра лахум хатта раджау. Алар кайтып келип Абу Хурайрага келгенде: "Ма лакум, эмне болду силерге?" деп сурайт. Фақалу я Абу Хурайра, о Абу Хурайра, "Код атайнал масжида фадахална фи." Мечитке бардык, кирип көрдүк. Фалам нара фихи шейан юқассам. Мечитке кирдик, бирок мечитте эч кандай пайгамбардын мурасы таркалып атканын көргөн жокпуз го. Ошондо Абу Хурайра аларга карап мындай дейт: "Ома раайтум фил масжид ахадан." Мечитте эмне эч кимди көрбөдүңөр силер? Дегенде: "Колу бала, көрдүк мечиттен. Намаз окугандарды көрдүк, Куран окуп аткандарды көрдүк, арам менен адалды айырмалап аткан, илим алып аткан топторду көрдүк мечиттин ичинде." Дегенде Абу Хурайра аларга кайрып мындай дейт: "Вайхакум фадака мирату Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям." Арабтарда вайхакум деп ушул бирөөнү жемелегенде, туура эмес ишти жасаганда же түшүнбөгөндө ушу жемелөө нерседи айтат да. Кандай адамдарсыңар силер? Ошол да пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мурасы таркалып атканы деп. Бүгүнкү күндө бизде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам арабызда жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү бар, сирасы бар, мурастары мына ушул. Пайгамбарлар бизге байлык, динар, дирхам, алтын, күмүш таштабайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мирасы бул пайдалуу илим, пайгамбардын сүннөтү, жолу, сирасы. Мына ошол доордо деле пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнөн, сирасынан, илиминен дагы кайсы бир деңгээлде кайдыгер болгон адамдар да болгон. Мына ошолорду пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары ушинтип да эскерткен тугандар. Ошон үчүн биз дагы аракет кылып, аз болсо дагы ушу илим чөйрөсүн угуп, кичине болсо да пайда алып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мурасынан насибибизди алып калайлы тугандар. Ибн Касир рахимахулла бул бапта эскерет: "Улида Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям яумал итhnейн." Аллахтын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биринчи күнү төрөлгөн. Биринчи күнү деп бул жерде ошол бир жумада 7 күндүн дүйшөмбү күндү айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүйшөмбү күнү төрөлгөн. Ушул күнүндө өлгөн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ушул күндө вахий келген пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга пайгамбар болгон. Ушул күндө хижра кылган, кээде 13 жыл жашаган, 10 жыл Мединада жашады, 40 жашында пайгамбар болду. Ошол вахий келип, Жибрил периште түшкөн дагы ошол күнү пайгамбар болгон күнү 40 жашында. Ал дагы биринчи күн болгон. Мадинага жеткен күнү дагы дүйшөмбү күнү болгон. Өлгөн күнү да дүйшөмбү күнү болгон. Муслимде келген хадистердин биринде бир адам пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурайт: "Саала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ан саумихи." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям себеби жашоосунда ушул биринчи күндөгү орозону калтырган эмес. Жумасына биринчи күндө дайыма орозо тутуп жүргөн. Эмнеге десе, ал күндө мен төрөлгөм, ал күндө мен пайгамбар болгом деп жооп берген. Ошол күнү мага кабар келген деп. Ушул хадистен алымдар эки нерсени айтышат: пайгамбардын төрөлгөндүгү жана ушул күнү биринчи күндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям элчи болгондугу, ушу 40 жашында. Алымдардын арасында эч кандай бир нече пикир жок пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ушу дүйшөмбү күнү дүйнөгө келгендигинде, ошо дүйшөмбү күнү пайгамбар болгондугунда ар кандай пикирлер жок. Бардыгы бир ооздон айтышат.
Мына ошондуктан мурунку сахабаларда, табииндерде ушул дүйшөмбү күндүн алардын көкүрөгүндө, жүрөгүндө орду болгон. Пайгамбар төрөлгөн күнү болсо, пайгамбардын өлгөн күнү болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жашоосунда ушул биринчи күндү орозону калтырбай тутуп жүргөн. Мына ошондо адам суроо келет. Бул күндүн бир өзгөчөлүгү барбы? Ушул күндө эмне кылышып өткүзүш керекпиз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөн күн экен, өзгөчө күн экен деп. Мына ошону өзү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге сүннөтүн таштап кеткен. Ошол күндө биз орозо тутат экенбиз. Ар бир дүйшөмбү күнү орозо тутуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бекем сүннөттөрүнөн. Башка бир нече хадистерде ушул эле сөздү эскерип келген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Суралганда, ал күнүндө мен төрөлгөм, ошол күнүндө мен пайгамбар болдум, ошол күндө мага вахий келди деп. Дүйшөмбү күнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген бул дүйнөгө. Ушул күндүн орду болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосунда. Бирок тилекке каршы ушул алымдарда эч кандай пикир болбогон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү көргөзүп берген ушул күндө төрөлгөн күнүндө эмне кылыш керек экенин. Ар бир жумасында биринчи күндө орозо тутуштукту көп адамдардын напсилерине жакпайт, шахват, курсак ачат, ана мына деп орозо тутпай келет. Бирок тилекке каршы кээ бир адамдар напсиге жаккан, ыр менен, чыр менен, музыка менен аял эркектер аралашкан ушул акыркы доордо пайгамбардын доорунда да болбогон, сахабаларда болбогон, сахабаларды көргөн табииндерде да болбогон туулган күндү өткүзүү деген нерсени чыгарып алышты. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көкүрөбүздө орду болуп сүннөт аткарам десек, туулган күндү өткөрүп, топтолуп, тамак жеп, ар кандай тамсилдерди көрүп, андай эмес экен. Биринчи күндө орозо тутуп өткүзүш керек экен. Мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бизге көргөзгөн жолдомосу, сүннөтү ушул. Аны топтолуп алып, эч кандай нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолунан эмес, сахабалардын да жолунан эмес, табииндердин да жолунан эмес. Эч бир тарыхта эч нерседе келген эмес бул жол. Бул кийинки доордо чыккан адамдар. Ошол нерсени туулган күнүдө белгилеп, сүннөттө келбеген амалдарды жасап, аял эркектер аралашып, ар кандай ырчы-бырчылар топтоп алып, мунун бардыгы диндеги жаңылыктар. Мындай нерседен алыс болгон. Кимде ким ушул күндө эмне кылам десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолдомосу бар, орозо тутуу. Ушул нерсени түшүнгөн жок. Пайгамбарды мен сүйүп атпаймынбы, мен пайгамбарды жакшы көрүп атпаймынбы? Жок тууганым, пайгамбарды жакшы көрүү, пайгамбарга болгон сүйүүнү көргөзүп чагылдырайын десипи, ар ким өзү каалагандай чагылдырбаш керек. Антпесе анда ар ким өзү кандай түшүнгөн болсо, ошондой кылып, мен эмне десе мен ушундай кылып пайгамбарды сүйүүнү көргөзүп атам деп, түрлүү түркүн сүйүүлөрдүн жолдору чыгып баштайт. Бирөө той өткүзөт, бирөө аш өткүзөт, бирөө дагы бир нерсени жазайт. Жок, пайгамбарга болгон сүйүү мына ошол сүннөтүнө ээрчүү экен. Ошол күндө төрөлгөнүнө сүйүнгөн болсоңуз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ээрчиин десеңиз, анда орозо тутуңуз. Бул сиздин чынчылдыгыңыз, пайгамбарга болгон ээрчүү. Аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү да көргөзүп берди бизге. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сүйүүнү көргөзүлдүк шариаттын чегинде, сызып берген сызыктан чыкпаш керек. Ар ким өзү каалагандай кылып көргөзгөн болбойт экен сүйүүнү. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары, табииндер андай кылып майрамдашкан эмес, андай нерсе келген да эмес. Эгерде ушул нерсе бар болгон болсо, жасамак эле. Себеби биз канча амал кылсак да алардын сүйүүсүндөй пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сүйүүсүнө жетпейбиз, амалына да жетпейбиз. Мына алар эмне кылган болсо, биз ошондой нерсе менен чектелиш керек. Ушул менен туугандар, биринчи күндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөгө келгени аныкталат. Андан кийин кайсыл айда келген? Кайсыл айда келген десе, ошон китептерде, айрым китептерде ушинтип келген, Рамазан айында төрөлгөн деп. Бул туура эмес деп айтышат. Ал эми кайсы жылда төрөлгөн десе, жылы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул пил жылында төрөлгөн. Эмнеге пил, кандайча бул пил жылы десе, мурунку коомдордо, ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда азыр эми дата болуп калды, 2021-20 деп. Мурунку учурларда ошол ар бир жылды датасы менен эмес, ошол жылда кандай бир өзгөрүү болду, эмне бир эсте кала турган окуя болду, ошол жыл деп атап калган. Кыргыздарда дале мурун качан төрөлгөнсүн, жаз келгенде, анан кыш келгенде деп ошентип эстеп калган болсо, арабтарда да ошол жылда кандай бир өзгөчөлүк болсо, ошону эстеп калган. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөн жылы, жана барыңыздарга кабардар, Абрахамдын окуясы. Меккени келип талкалайм, жок кылам, ошондой нерсени өз жериме курам, адамдар келип ошол жака таваф кылат, ал жер жок кылам деп пилдери менен, аскерлери менен барганда,
Аллах Тааламдын аскерлери таркалаган. Бул окуяны баяндап жана Фил сүрөсү чыккан. Алам тара кайфа фаала роббука би асхабил фил деп. Сен көрдүңбү фил элерин Аллах Таалам кандай кылды деп. Мына ошол окуя болгондон кийин 50 күн өткөндөн кийин деп келет. Же болбосо 58 күн өткөндөн кийин деп келет. Же болбосо 30 күн. 30 жылдын пил жылында пайгамбар сайсам келген деп айтат. Бул хикматтардан кээ бир алдымдар эскерет. Ушул пайгамбар сайсамдын бул келишине бир бул дагы белги деген да. Пайгамбарга баш ийбегендер, пайгамбардын жолун тосом дегендер, Аллахтын динине каршы болом дегендер, буну жок болуп кетишин каалагандар, мына ушул Абрахам кандай аскери менен жок болгон болсо ошондой кылып жок кылат. Пайгамбар сайсам ушул жылы келген деп алымдар көбү пил жылы деп эскеришет. Дагы айтып кете турган нерсе туугандар, ушул пайгамбар сайсам төлөлгөндө көп сыйра китептерде эскеришет да, мисалы ошол эле Шамда айрым жерлерде ушул мисалы мажустар деп коет го, отко сыйгандардын оту өчүп калган, жасалган немелери, балкон дейм, эмне деп айтат, жанагындай минарет сыяктуу кооздогон нерселери кулап түшкөн. Пайгамбар сайсам төлөгөндө өзү отургузулган абалда төрөлгөн. Пайгамбар сайсам төрөлгөндө нур чыккан, ушундай сыяктуу бир нече немелер келет сыйра китептерде. Бирок булардын баягы күчтүү бир таяна турган хадистер, иснаттар, белгилүү нерселер болбогондуктан буларга кенен токтолгон эмес деп айтат да Ибн Кафир бул китепте. Ушундай нерселер аябай таанымал, силер деле угуп жүрөсүздөр, бирок күчтүү бекем таяна турган немелер келген эмес дейт. Андан кийин туугандар, бизге белгилүү болду, ошондо эстеп калайлы. Пайгамбар сайсамдын бир жумадагы 7 күндүктө төрөлгөндө кайталанып келген күнү понедельник, дүйшөмбү күнү экен. Ал эми 12 айдагы ай болсо, бекем алымдар айткан бул Робиул Ауал экен. Ал эми жылда кайталып келе турган жыл бул пил жылында төрөлгөн экен. Ушул үч нерсени эстеп калыңыздар. Бул нерсе аябай күчтүү. Ошол эле Шейх Бухаринин, Имам Бухаринин дагы устазы Ибн Мундир Ал-Хузами дагы эскерген дейт, айтат, ошо пил жылында деп. Андан кийин пайгамбар сайсамдын атасы Абдулла, пайгамбар сайсам энесинин курсагында болгондо эле өтүп кеткен. Атасы менен Абдулла өзүнүн атасы менен Мадинага финиктеби ушул тижара кылып, бизнес кылып, ошол жакта жүргөндө ооруп, Мадинада өткөн, Мадинада көмүлгөн пайгамбардын атасы. Канча жашында? 25 жашында пайгамбар сайсамдын атасы көз жумган. Пайгамбардын атасы 25 жашында эле өтүп кеткен бул дүйнөдөн. Пайгамбар сайсам энесинин курсагында болгон деле. Алымдар айтат, жетимдин даражалары бар да. Кээ бир жетимдерди байкасаңыздар, 10 жашка баласы балагатка 2 жаш калганда атасы кайтыш болот. Кээбилер 5 жашта, кээбилер 2-3 жашта, кээбилер атасы менен жүрүп, мээримине душар болуп, бир аз ошентип көрүп, анан атасы өлгөндөр бар. Бирок баягы томолой жетим деп коебу, эң мындай жетимдин түйүнө жеткен, эң нагыз жетим бул ушул курсакта өлүп калгандагы жетим экен да. Курсакта эле, баласы курсакта, атасы өлүп калган. Бул аябай эң оору да. Мына пайгамбар сайсам абал ошондой болгон. Атасың менен көрүү эмес, ушу курсагында жүргөндө эле атасы өтүп кеткен. Ушул нерсени да чагылдырып, Духа сүрөсүндө 6-7 аятында Аллах Таалам айткан: "Алам яжидика ятиман фаава". Сени Аллах Таалам жетим абалда таап, өз коргосун алды го. "Ваджадака доллан фахада". Сен адашып жүргөндө түз жолго салды го деген. Адашып дегенде кээ бир адамдар түшүнүп алгандай, ушул бир мушриктердин дининде же бир андай эмес, пайгамбарсам дин шариятты толук абалда билбей жүргөндө деген да. Болбосо пайгамбар сайсам Меккеде жашаса дагы, мушриктердин ордосунда жашаса да, ушул мушриктер сыйынган нерсе сыйынган эмес. Жанында буттарга, таштарга пайгамбар сайсам сыйынган эмес, алыс болгон. 40 жашка чейин пайгамбар болгонго чейин эле. Ана бул жерде кээ бир ошол китептерде эскерткен, мына пайгамбар деле мушриктердин дининде эле абалда жүргөн. Сен мына Духа сүрөсүнүн 6-7 аятында айтып атпайбы? "Ваджадака доллан фахада". Сен адашып жүрдүң эле, түз жолго салды деп. Аллах Таалам түз жолго салды дегенде тафсиринде айтат, шариятты кенен билүүгө мүмкүнчүлүк берди Аллах Таалам. Ал эми мушриктерде болуп, барастарга, буттарга сыйынган эмес пайгамбар сайсам. Пайгамбар саллаллаху алейхи саламдын атасы Абдулланын 11 тууганы болгон. Анын чоң атасы Абдул Мутталиб ушул эң кенже баласы болгон Абдулла.
эң кенже баласы, эң сүйкүмдүү балдардын бири болгон ошо Абдул-Мутталиб. Анан бул көптөн бери ошо балалуу боло электе Нузур деп коет, Аллах Тааламга ошентип убада кылган. О Аллахым, эгерде мен 10 балалуу боло турган болсом, бир баламды сага курбандыкка чалам деген. Баягы Ибрахим алейхиссаламдын Исмаилди курбанчылык чалам дегендей кылып. Арабтар пайгамбар саллаллаху алейхи ордундагы пайгамбар келгенге чейинки адамдар, солих адамдар Ибрахим алейхиссалам дининде болгон. Ошол нерселер асарлары калган. Анан ошондой убада бергенден кийин 10 балалуу болду. Абдулла деген пайгамбардын атасына туш келип калган, жана не деп коет, чүчү кулак дейби. Анан ошону илимдүү адамдарына кеңешип, кайра 100 кошуп туруп, ошону чүчү кулак салганда төөгө түшкөн дагы 100 бардын курбандыкка чалган. Ошо Абдулланы сактап калышкан. Ошон үчүн экинчи курбандыкка чалынып кете турган адам деген деп аталат да. Адзабиху сани деп. Биринчиси Исмаил болсо, Ибрахим алейхиссалам бала, экинчиси ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атасы Абдулла. Мен эки курбанчылыкка чалып кете турган баласымын депчи. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи Исмаилдин урпактарынан да, атасы болсо Абдулла, ал дагы жана окуяны айтып, ошон үчүн эки курбандыкка чалып кете турган адамдын урпактарынан деп аталган, ошо деп айтылат. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 6 жаштарында, ошо жаш кезинде бир жолу Абу Толиб Шам жакка, ошо соодагер болуп, Шам жактан деген азыркы ошо Сирия, Палестина ошол тарапта алып барганда мурунку диндеги китебелеринин адамга жолуп калат. Ал кишиде ошо Муса пайгамбар жөнүндө, Иса пайгамбар, Ибрахим пайгамбар боюнча маалыматы бар, ошо диндеги Кудай деген адам болгон. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи жүзүн көрөр замат, жүзүн көрүп, артындагы мөөрүн көрүп, Абу Толиптен сурайт. Бул бала сенин балаңбы деп сурайт. Таң калып сурайт да, сенин балаңбы десе, ооба менин балам дейт. Эмнеге таң калды билесиздерби? Себеби Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбар экенин, пайгамбар болот экенин жүзүнөн жана мөөрүнөн билген. Анан муну таң калып, сенин балаңбы? Майямбагиян якуна абуху хайян. Пайгамбар боло турганынан атасы тирүү болушу мүмкүн эмес деп таң калат. Тиги мен балам дегенде баягы калп айткан жок Абу Толиб. Баягы өзүнүн бир тууганын баласы бала кылып алды колуна. Ошо баягы жалпы сөз менен балам деп айтты. Анан бул сөздү укканда кайра жооп берди. Фа иннаху ибну ахи. Мата абуху ва уммуху хубла бихи. Бул менин бир тууганымдын баласы. Атасы өлүп калган. Боюнда жүргөндө өлүп калган дегенде, анан кийин жанагы илимдүү киши айтып атат. Кола садакта, эми туура айттың, эми чын айттың сен деп айтты. Иржи бихи иля баладик вахдар алейхи яхуд деген. Муну сен жериңе алып кет балаңды, яхудтардан сак болгон балаңа деген. Мына ошол бул дагы хикматтарынан экен, ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын энесинин курсагында болгондо эле атасынын өтүп кетиши. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул эмчектеш энеси. Ошону эскерет Ибн Кафир китебинде ошо Бани Саад урусунан Халима деген энебиз Саадия урусунан сохих хадистерге негизделип келет. 4 жылдай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул эмчектеш энеси 4 жылдай колунда болгон. Качан бул энебиз, Халима энебиз бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам колуна алганда өзү көргөн, жашоосунда береке болуп, үйүндө береке болуп, муну кайрадан Меккеге бергиси келген эмес, бирок айла жок берген. Эмнеден? Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанатип көкүрөгү ачылып, сиздер окуяны уккансыздар, билесиздер, Аллах Тааланын буйругу менен ушу периштелер келип көкүрөгүн ачып, ошондой абалдарды көргөндө коркуп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга аманаттан өз энесине кайтарып берген. Бул Халима энебиздин күйөөсү, бул эмчектеш энесинин күйөөсү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атасы. Анан суроо келет. Харис пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атасы, ошо эмчектештин басынын күйөөсү. Исламда болгон бул боюнча маалымат жок. Белгисиз деп айтышат экен алымдар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушинтип периштелер келип, жана операция кылгандай кылып көкүрөгүн ачып, ошо жин шайтандардын тоскоолдук нерселерди алып, ошондой болгон окуялар алымдар айтат 4 жолу болгон деп айтат.
2 жолу бала кезинде болгон, анан 40 жашында ошо пайгамбар кезинде болду, анан 4-сүндө бул миражга чыгарда болду деп Ибн Хажар чоң мухаддис алым ушинтип эскерет. 4 жол жашоосунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көкүрөгү ачылган периштелер тараптан. Экөө жаштык кезинде болду, бирөө пайгамбар болгондо болду, ачылды. 4-сү ушу миражга көтөрүлөрдө ачкан. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн энесичи, Амин энебиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн апасы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 6 жаш болгондо өзүнүн энеси көз жумган. Абдул Мутталиб чоң атасы Шам тарапка бизнес кылып барып жүргөндө ушу Мадинадан Бани Наджар урусунан ошолордун да үйлөнгөн, тайкелери бар болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Мадинада да. Мына ошо энеси ошол жака барып зыярат кылып, ошол жактан кайтып келатканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын апасы да көз жумган. Ал кезде 6 жашта болгон. Ушул Мадина менен Меккеге чыгардагы жерде энебиз Амин энеси көмүлгөн. Ошо Абу Хурайрадан рываят кылат, Муслимде келген хадис, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам энесинин кабырын зыярат кылган туугандар. Аллахтан уруксат сурап, зыярат кылып, өзү катуу ыйлаган. Катуу ыйлап, айлана чөйрүндө жанында турган сахабаларды да ыйлаткан. Ошондо ушундай сөздү айткан: "Факаду истазанту рабби фи ан астагфира лаха фалам ю'зан ли. Вастазантуху фи ан азура кабраха фаазина ли." Мен Роббимден, Аллах Тааламдан уруксат сурадым, энемдин кабырын зыярат кылайынчы деп. Аллах Таалам уруксат берди. Жана ошондой эле уруксат сурадым, энеме кечирим сурайын деп. Аллах Таалам уруксат бербеди дейт. Фазурул кубура фаиннаха тудаккирул маут. Кабырларды зыярат кылгыла, чындыгында кабырлар өлүмдү эскертет деген. Ушул хадис келген Муслимде. Ошол Мекке менен Мединага жакын таандык жер бул Абуа деген жер. Бул зыярат кылган учуру ушул Меккенин ачылышында чыгып баратканда ошол сахабалар менен пайгамбар өзү ыйлап, сахабаларын ыйлатып, ошондой абал болгон туугандар. Эмнеге себеби дегенде, адамдын кээ эле суроо бериши мүмкүн, мусулмандан башка абалда, имандан башка абалда өлгөн адамдарга дуа кылынбайт, истигфар кылынбайт. Бул Алла Тааламдын мыйзамы. Энеси өлгөндөн кийин кимдин колуна түшөт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Энеси өлгөндөн кийин, 6 жашында өлгөндөн кийин Умму Айман энебиздин колуна түшөт. Ошол карайт пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды 6 жашынан баштап. Анын аты Барака болгон, өзү эфиопиялык болгон. Кандайча бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атасы Абдуллага мирас кылып берилген. Мисалы 5 төө, ал кездерде баягы кулдар болгон да, күндөр кулдарда, ошонун бири ушул Айман энебиз кулдардан болгон да мурун. Ошо атасы өтүп кетти, Абдулла өтүп кеткенден кийин ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мирас болуп түшүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өзү колуна алып караган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды карап кичинесинен кийин энебиз Заид ибн Хариса деген сахабага күйөөгө чыккан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам берген ошого күйөөгө. Андан төрөлгөн ушу Усама ибн Заид деген. Усама ибн Заид менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам энелери бир энеси болот атат. Баккан энеси ушул Айман энеси Умму Айман жана анын баласы Усама ибн Заид. Мына ушул 6 жашынан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын биринчи атасы кайтыш болду, андан кийин апасы кайтыш болду, андан кийин чоң атасынын колунда түшөт бул Абдул Мутталиб. Туура энеси Умму Айман карайт, бирок кимдин карамаганда дегенде чоң атасынын карамагында болгон. Абдул Мутталиб жанына алып аябай жакшы көргөн небересин. Көп өтпөй эле 2 жылдан кийин чоң атасы да өткөн. Төшөк өлүмдө жатканда осуят кылган. Кимге? Абу Толибке, атасы абакесине, атасынын агасына Абу Толибке. 8 жашында кичинекей саллаллаху алейхи вассалам карамагын алып карайсың деп. Андан кийин ушул Абдул Мутталиб караган. 8 жашынан баштап ары Абу Толиб өлгөнчө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен Абу Толибдин ортосунда алака өтө бийик деңгээлде болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды аябай жакшы көргөн Абдул Мутталиб. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенде да 40 жашында аябай коргогон.
бүт нерселерин чачкан, динине салым кошкон пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга, Меккенин душмандарда, мушриктерден коргогон, ошолдон айбаттанып, именип, керек болсо ошо кээ бир учурларда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга зыян бере алган эмес. Себеби Абу Толиптин Меккеде орду болгон. Эгерде сиздер ушул Абу Толиптин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга пайда бергенин, кандай кызмат кылганын окуп көрсөңүздөр өтө бир ажайып нерселерди табасыздар да. Ошондой болсо дагы бул киши ыйманда өтпөй, өзүнүн ата тегинде келген динде өтүп кетти. Төшөк өлүмдө жатса дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык күрөштү, жаны денесинен чыгып кеткенге чейин күрөштү. Ушул динде ыйманга келип өтүп кетсе экен деп. Төшөктө жаны чыгарда да чуркап келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "О абаке, ла илаха иллаллах келмесин айтыңызчы. Калиматан ухаджу лака биха индаллахи азза ва жалла. Мен кыямат кайымда сиздин талабыңызды талашап айтайын, ла илаха иллаллах келмесин айтып коюңузчу" деген. Жанында ошо Абу Жахил, Абдулла ибн Аби Умайя, бул бир нече дагы мушриктер башчылар туруп алып: "Эй Абу Толип, сен эмне ата тегиңдин, чоң аталарыңдын дининен кайтасыңбы?" деп карап, аларды бири карап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды бири карап өтүп кеткен. Келмен айтпастан. Мына көрдүңүздөрбү? Жаман чөйрөнүн таасири кандай жаман. Достордун, кыямат кайымда да адам аттиңай пайгамбардын жолун жолдобой, баланчаны дос тутуп албай, ушу солих адамдар менен болбогонуна өкүнөт. Ошон үчүн чөйрөнү карайлы. Мына көрдүңүздөрбү? Чөйрө деген ушундай. Жашоодо адамдын түзөлүшүнө да чөйрө себеп болот, бузулушуна дагы чөйрө себеп болот. Кыргызда айтат го, сыныктан башкан бар жугат деп. Ошентип өтүп кеткен Абу Толип. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болгон умтулуусу, коргоосу, жардам берүүсү, пайгамбар болуп келгенде кандай кыйынчылыктарды көрсө, ошо Абу Толипти өткөнчө ошондой кыйынчылыктарды көрдү. Байкот кылышты булар, эч нерсе сатылбайт, кыз берилбейт буларга, мусулман болгондорго. Азыркы тил менен айтканда санкция жарыялоо дейби, бүт жолдорду көрүшкөн булар. Меккенин мушриктери канчасын өлтүрдү, канча мусулмандар качып кетти. Ушулардын башында ошо мусулмандарды коргоп, пайгамбардын жанында колуна кол, бутуна бут болуп жүргөн Абу Толип. Ушундай окуяларын укканда динге болгон кызматы деп айрым алымдардын сөздөрү бар. Мисалы Ибн Касирдин өзүнүн сөзүндө мынтип айтат: "Лау ма нахана Аллаху ал-истигфара лил мушрикин ластагфарна ли Аби Толиб ва тарахамна алейхи." Эгерде Аллах таалам мушриктерге истигфар кылууну бизге тыйбаганда, анда Абу Толибке биз истигфар кылып, ага ырайым тилемекпиз Кудайдан дейт. Ошол жаны чыгып кеткенде да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам катуу бушайман болуп, ушундай сөздү айтканда: "Ла астагфиранна лака ма лам unha анка." Качанга чейин мен тыйылмайынча, Аллах тааламдан тыюу келмейинче мен сага истигфар айтып кечирим сурайм деген. Көрдүңүздөрбү? Шарият деген бул өзүң каалооң эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн караңыздар. Мен сага истигфар кылып кечирим сурайм, качанга чейин? Тыйылганга чейин деген да. Эгер тыйылган болсо, анда бул дин, Аллахтын мыйзамы. Андан кийин Тауба сүрөсү ушул аят түшкөн: "Ма кана лин наби валладина аману ай ястагфиру лил мушрикин." Пайгамбарга жана Аллахка ыйман келтирген адамдарга, мушриктерге истигфар кылган болбойт деген аят түшкөн. Ушунчалык душмандык кылды пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Меккенин адамдары, мушриктер. Күндөрдүн биринде келип, "Сен жанагы балаңды тыйып кой, эмне десе ошону берейли" деп, ошонун баары карасаңыздар Абу Толиптин орду бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга зыян бере албай, биринчи келип Абу Толиптен алдына өтүшүп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кирип келген. Абу Толип ушундай дегенде айткан: "Эгерде оң колума күн, сол колума айды алып берсең да мен бул динди таштабайм, чакыргымды улантам Аллах таалам жолуна" деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берген. Ошондой белгилүү сөзү бар. Абу Толип эмне деп айткан карасаңыздар: "Мен сага жардам берип берем, качанга чейин? Мен өлүп калганга чейин" деген. Бизге бир чоң сабак туганда ушул жерден. Карасаңыз, Абу Толип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбар экенине ишенген, билген, жардам берген, жөн эле сөз менен эмес, акчалай, күчүн, өмүрүн, жашоосун, убактын баарын арнаган. Анан караңыздар, кээ бир адамдар ушундай окшоштуктар бар. Жакшы солих иштер жасашат, балки мечит курат, көпүрө салат, ушундай иштер жасайт дагы, динге кызмат кылып туруп, бирок ошолдой сооптор жазылып кала турган нерселерди негизин жасабай коет да. 5 маал намазы жок, мусулман болуп калып кала турган негизги түркүктөрдү аткарбай коет. Ошонун артынан кылып аткан амалдарынан мындай чыкты. Абу Толипке окшош болуп калат да. Абу Толип деле ишенген, көрдүңүздөрбү? Бул деле ишенди. Билген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар экен. Бирок ошондой ишенимин бул сыртка көргөзө алган эмес. Эмнеге? Себеби өзүнүн айткан сөзүн сиздерге которуп берейин. Мындай сөзү бар:
Wallahi Аллахқа қасам ичип айтам дейт. Лан ясилу илейка bijam'ihim hatta wassada fi turabi dafina. Аллах мен қасам ичип айтам, алар сага зыян бере албайт топтолуп келсе да, качанга чейин мен жер бетинде топуракта көмүлүп калганга чейин. Fasda bi amrika ma alayka qadada wabshir bidalika sen даватыңды уланта берген. Дa'awtani wa araftu annaka nasirun. Sen мени чакырдың түз жолго. Мен билем дейт, сен чынчыл экениң дейт. Сен жакшылыкты каалап атканыңды билем дейт. Wa laqad sadaqta wa kunta thumma mina. Сен чынчыл болдуң, сен аманатчылсың. Сен пайгамбар экениңе мен ишенем додат. Мен билем дейт сен ким экениңди. Wa aratta dinan qad alimtu bi annahu min khayri adyanil bariyya dinan. Сен мага ушундай динди сунуштадың. Бул эң жакшы дин. Мен эң жакшы дин деп билдим муну деп. Адамдардын дининен эмес, бул эми суроо. Абу Толипке суроо берейин. Диниң жакшы деп ишенип атасың. Анда эмнеге сен ыйман келтирбедиң? Өз жооп берип атат. Эмнеге ыйман келтирбей? Ыйманын ачыкталбаганын себеби бул экен. Лаула маламату ау хидари мусиббатан лаважаттани самхан бидалика мубина деген. Эгерде менин коомум жемелебегенде, мени сөкпөгөндө, мени таштап салбаганда, оорду болгондо арабтардын арасында. Мына бүгүнкү күндө байкасаңыздар, кээ бир адамдар ушинтип намыстанат, эл эмне дейт, журт эмне дейт, туугандар эмне дейт, баланча түгүнчө эмне дейт деп, ошол Аллах таалам буйруган буйрукту аткаргандан коркот. Эмне десе, баланча минтип коет, тигинче минтип коет деген. Мына окшош. Мына ушундай нерсе дагы чындыкты билип турасың, бирок аткара албайсың. Бирөөнүн көзүнөн, бирөөнүн сөзүнөн коркосуң. Аллах сактасын. Ошол нерсе сени тосуп коет ошо жакшы ишти аткаруудан. Мына бул ушул ата тегим, чоң аталарым, элим эмне дейт, журт эмне дейт, уят өзүнүн небересин жинин ээрчип кетти деп айтат деп отуруп, ошол нерседен мен тосулуп калдым деп. Себеби ушул экен. Ошентип бүгүнкү күндө да кайсы бир окшоштор бар, мусулманмын деп намазы жок болсо, жакшы иштер жасай берет, бирок ыйманын кармап калуучу, сооп жазылуучу, башы жок болсо дене, кол, буттунан пайда бербегендей эле, намазы жок болсо башка амалдары пайда бербей калат туугандар. Себеби кыяматка чейин биринчи намаздан суралат адам. Намазың бар болсо, калган амалдарың бар. Намазың жакшы болсо, башка амалдарың жакшы. Ана мисалы диндейм деп төлгөчкө барса, ширк нерселер жасаса, кылган сооптордун жок кылып кетүүчү амалдарды кыла турган болсо, капырчылыкка алып бара турган жолдорду иштер жасаса, ана ошол учурда эле сооп амалдарды кыла берсе эмне болот? Иши каша болот анын баары. Эч сооп жазылбай калат. Абу Толип кандай иштер жасады? Айрым алымдар айткандай, мындай ишти жасаган мусулмандардан арасынан аз табасын дейт. Динге ушундай салым кошкон. Бухариде келген хадис, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сураган: "Эй Аллахтын элчиси, сен Абу Толипке эмне жардам бере алдың? Мындай айткан, сага диниңе жардам берди, сен үчүн күйдү, бышты" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Ал тозокто калмак, ошо тозокто буту эле күйөт, ошо бутунан мээси кайнайт экен. Эгерде мен болбогондо, себеп болбогондо, анда тозоктун түпкүрүндө калып калмак. Себеби билебиз, мушриктер, эки жүздүүлөр, мушриктер тозоктун түпкүрүндө калат. Капырлар хадистерде, аяттардан келген. Анан кээ бир адамдар ушу Абу Толип жок, мусулман болуп өлгөн деген, бунун баары жалган туугандар. Ушундай сөздөрдө, китептерде айрымда таркап кеткен. Эгерде Абу Толип мусулман боло турган болсо, анда Мекке мушриктери пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кандай душмандык кылган болсо, ошондой душмандык кылмак. Ибн Катир өзүнүн китебинде да эскерет. Ал мусулман болбой, ошо капыр абалында эле өтүп кеткен. Динде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга акырында да келмен айткан эмес. Анан Абу Бакырдын атасы бар, Абу Кухафа деген. Ошо Меккенин ачылышы болгондо, Абу Бакр ага чейин да канча аракеттер жасап, атасын алып келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келгенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрүп, өзүм эле барат элем го, улгайып калган киши, чачы агарып, сакалы агарып калган кишини көрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уялып кетет. Анан ошол кезде колун коюп, келмени айтып аткан кезде, Абу Бакр радиаллаху анху ыйлайт туугандар. Билесиздер эмнеге ыйлады Абу Бакр? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү сураган, эмнеге сен ыйлап атасың дегенде, ушундай сөздү айткан. Абу Бакр радиаллаху анху: "Ли антакуна яду аммика макана яди ва юслим ва юқирруллаху айнак ахаббу илейя мин якуна" деген. Ушул абалда сенин өзүңдүн абакең динди кабыл алып турганда кандай болмок? Мага сүйкүмдүү болмок деген да. Өзүнүн атасын капырчылыкта динде эмес экенин өтүп кеткенин айткан жок Абу Бакр.
ошондой абал сенде да болсо мен үчүн сүйкүмдүү болмок деп ошол абалды элестетип ыйлаган дейт. Мына ошондой туугандар, бул хидаят Аллах Тааланын колунда. Аллах Таалам каалаган пендесин түз жолго салат. Өзү адашкызы келген, өзү жүз бурбаса аландайларды Аллах Таалам адаштырат. Аллах Таалам Куранда айтканда: "Иннака ла тахди ман ахбабта, валакин Аллах яхди ман яша. Ва хуа а'ламу бил мухтадин." Сен өзүң кимди жакшы көргөн болсоң, ошолорду түз жолго салып кое албайсың. Аллах Таалам өзү каалаган пенделерин түз жолго салат. Аллах Таалам билүүчү кимдерди хидаятка салган. Кимдер хидаятта болорун Аллах Таалам билүүчү. Анан таң калыштуусу ошол Абу Талибке үндөп, ата тегиң дининен кайтып кетесиңби? Кел мен айтпа деп тургандардын айрымдары мына кийин исламга кирип, исламы жакшы болуп, момун болуп өлгөндөрү бар. Көрдүңүздөр, бул хидаят Аллах Тааланын колунда тургандар. Адам өзү кааласа Аллах Таалам жеңилдик берет. Фатыр сүрөсүнүн 8-аятында айтат: "Афаман зуйина лаху суу амали." Кээ бир адамдарга өзүнүн жаман амалы жакшы көрүнөт. Фарааху хасана, ошол амалды жакшы деп көрөт. Капырчылыкты, имандан жүз бурууну жакшы деп көрүп калган адамдар бар дейт. Фа инналлаха юдиллу ма яша. Аллах Таалам кимди кааласа адаштырат. Ва яхди ма яша, кимди кааласа түз жолго салат. Ана пайгамбар саллаллаху айтып атат: "Фала тазхаб нафсука алейхим хасарат, инналлаха алимун бима яснаун." Сен өзүңдү чөктүрө бербе. Баягы хидаятка келбей калган адамдарды көрүп капага түшө бербе дейт. Аллах Таалам билет кимдин эмне кылып атканын. Адам өзү тандайт экен жолду. Анан ошол жолду Аллах Таалам жеңилдик берет. Бирөөлөр капырчылык жолду тандайт, бирөөлөр туура жолду тандайт. Ошо каякты тандаса ошол жакка Аллах Таалам жолду ачып берет. Ома актарун наси валау хараста би муъминин. Көп адамдар мусулман болбойт, керек болсо сен канча аракет кылсаң дагы деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айткан Аллах Таалам. Болбосо өзүнүн абакесин жаны чыкканча аракет кылды го пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жаны чыкканча кыла албады. Хидаят сен жакшы көргөн адамды түз жолго салып кое албайсың деп айтты. Ошон үчүн туугандар, эмне жыйынтык бизге сабагыбыздын аягында дайыма хидаят сураланалы туугандар. Өзүнө Фатиха сүрөсүндө күндө ихдинас сиротал мустаким деп канча сүннөт болобу, нафили болобу, парз болобу, ар бир рекетте айтып атабыз. Хидаят бул бактылуулуктун эң чоң негизи. Хидаят болбосо башка тапканыңан эмне пайда? Дүйнөнү сүр, кес, кандай жагын көр жакшылыгын, бирок капырчылыкта, ширкте, Кудайдан алыстыкта өтүп кетсең, эмне бу? Күнүмдүк бул кыска жашоодо. Эмне таптың? Ошон үчүн алымдар айтат да, кимде ким Аллах Таалам тапкан болсо эмнени жоготту деп. Ал эми Аллахны жоготкон адам эмнени тапты бул дүйнөдөн деп. Кана сен ата тегиң, ата чоң аталарың каякта эгер дүйнөдө тирек болуп кала турган болсо. Ошо кыргызда бекер айтып, атаңдын көрү деп. Атаң көрү деген ошол. Эгер сен дүйнөнү туура көрөм десең, көр атаңдын көрүн карачы, кабырын кара. Эмнени алып кетти? Дүйнөнүн түбөлүгү ошол экен го бара турган жери деп. Ошон үчүн дайыма Аллах Тааламдан: "О жүрөктөрдү оодарып туручу, жүрөгүмдү диниңе бекем кыл" деп туруш керек. Адам билбейт, достордун айрасынан, чөйрөнүн айрасынан түшүнтүп ооп кетиши мүмкүн. Пайгамбар жанында жашап туруп ошол кайтара албады го. Жүрөк Аллах Тааламдын мажаларында дейт да, каалагандай кылып өзгөртүп турат. Адам жамандыкты кааласа жамандык келет. Жакшылык каалап умтулса Аллах Таалам ошол жака жеңилдик берет.